Кеч күз болуп калгандыктан көчөдө күн суук эле. Кашы көзү кара, узун бойлуу, келишимдүү жигит жүдөңкү тартып, жупуну кийинип, жолдун обочосунда ары бери өткөн элдерди карап отурду. Бул жигиттин аты Зарыл эле. Зарыл өткөн элдердин кай бирлерине суктана карап, бактылуу жан экен деп алыска чейин узата карап, кай бирлерин байкуш бечара, бул деле мага окшогон бир бактысы кем жан окшойт деп өз алдынча башын чайкап коюп отурду. Оюнда тиги немеден бир аз сепетип ууртап алсамбы, же иш бөлмөмдү бир аз жыйнап иретке келтирсемби деп талаш ойлор болуп жатты. Акыр аягы бул жолкусунда иш бөлмөсүн жыйноого чечим кылды. Көп убакыттан бери жыйналбаган иш бөлмөсүнөн бир топ таштандылар, керексиз нерселер чыкты. Зарыл шаардын кичи райондорунун биринде кичинекей киоскто өтүкчү болуп иштер эле. Ошол келген өтүктөрдү оңдоп жатып, тээ өзүнүн мурунку жашоосуна кыялдарында барып келчү. Анан бир маалда оор үшкүрүп алчу. Мына Зарыл кичинекей иш бөлмөсүнүн терезесинен жакында тапкан досунун алыстан бери көздөй келе жатканын көрдү. Бул жолкусунда башкача көңүлү куунак болуп, өзүн алда канча бактылуу сезип иштеп отурган болчу. Ал ичинен адамга адам керек десе ишенчү эмес элем. Чынында эле ушундай окшойт. Аскат дагы мага чындыгында эле керектүү, жакшы дос болуп жатат. Дос дегендин баары эле ушундай дос болсо Мурдагы досторумду кантип дос деп айтып жүрдүм экен. Көрсө, илгери ата-энемдин жакшы достор менен достош, алар сени жакшылыкка сүйрөшөт деген сөздөрү тегин жерден айтылган эмес экен да. Ошол кезде карабайсыңбы, ал сөздөргө маани да бербептирмин. Ал кезде мен шуулдап шудуңдаган, эмне болгон күндө дагы жемин жетирбеген, кеп жебеген балдар менен дос болууга абдан ынтызар элем. Алар менен дос болуу мен үчүн сыймык болчу. Ооба, жаш кезде, айрыкча мектепти аяктаардын алдында жакшы эле авторитет болдук го. Бирок турмуштун улам бир толкуну урган сайын бирден досум улам менден алыстап кетип жатышты. Эң негизгиси, мага кыйын болгон күндөрдө эч биринен колдоо көрө алган жокмун. Бирок тойлордо, отуруштарда, арак ичип отурганда дээрлик баарыбыз кайрадан чогулуп калар элек. Мен дагы досторум кандай мамиле жасаса, ошондой эле мамиле кылдым. Алардын деле жакшылык жамандыгына достой болуп, эт бетимден кетип берилген деле жокмун. Бирок кийинчерээк жакшы достордун бири-бирине жасаган чоң иштерин угуп калганымда, эмнеге менин мындай досум жок деп ичимден сызып калар элем. Ушунча жыл достордон жарыбай келген мага Кудай бул жолкусунда жакшы досту жолуктурду деп ичинен сүйүнүп отурду. Аскат Зарылга бут кийим оңдотоюн деп келип, жакшы сүйлөшүп калышып, жакындан бери эле дос болуп калышты. Себеби Аскат ичинде муңу бар адамдардан кыя өтө алчу эмес. Жан дүйнөсүндө жаракаты бар адамдардын көңүлүн көтөрмөйүнчө жаны тынч эмес. Аскат ар бир адамга жакшы таасир берип, дос ордуна дос болуп, жакшы сөздөрүн айтып, ошол адамдын жүрөгүнө жылуулук жана кубаныч тартуулаганды милдетим, ыйык парызым деп билчү. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Аскат ары бери өтүп бара жатып, сөзсүз түрдө Зарылга кайрылмайынча өтпөгөндү адат кылып алган. Бирде үйүнөн чай чамек ала келип, Зарылды кубандырып, чээрин жазып сүйлөшүп, көпкө отуруп кетет. Ал эми жумушуна шашып бара жаткан күндөрү болсо, бир кайрылып, алабалын сурап, тамашалап, күлкү тартуулап, бир күнгө жетчүдөй кайрат, күч, шык берчү сөздөрүн айтып коюп кетчү. Ан сайын Зарыл көңүлдүү иштеп, маанайы көтөрүлүп, көп жумуштарын бүтүрүп да алар эле. Жакшы сөздүн өзү эле канчалык керемет күчкө ээ кылып коёрун Зарыл ушул учурларда өзгөчө байкай баштады. Себеби Зарылдын жашоосу көптөн бери кызыксыз жашоого айланып кеткен болчу.
Акыркы көп жылдар бою уруш талаш, бири-бирине айтылган ачуу сөздөр, ажырашуу, көңүл калуу, басынуу, ичкилик, өксүк, ичкиликтен кийинки зыяндар эле жашоосун толтуруп калган эле. Өтүкчүлүк менен гана эптеп алаксып келе жаткан. Эми бул жолкусунда өзүнүн ичинде түпкүрүндө үмүт деген жакшы сезим ойгонуп калгансыйт. Ошондуктан бүгүн иш бөлмөсүн жыйнап, көңүлү көтөрүлүп, анча-мынча кыңылдап радиодон угулган ырлардын ыргагына кошулуп, ырдап да калып жатты. О, кандайсың, Зарыл? Аскат, Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың, жакшыбы? Жакшы жүрөбүз акырындан. Миңе бул жакты жаркыраткансың го? Оба, Аскат, өзүң айткандай, таңды жакшы маанай менен баштайынчы дедим. Өткөндө сен айткандай, иштеген жериңдин тазалыгы, же болбосо ар бир нерсенин өз ордунда турганы адамга кадимкидей таасир берет экен. Бул жакты бир аз тазалап, анча-мынча нерселерин алмаштырып алып, өзүнчө эле кубанып жатам деп кой. Сону болуп калыптырбы? Ооба, туура айтасың. Чындыгында иштеген бөлмөң таза болсо, мындай келген адамдарга дагы жакшы мындай маанай тартуулайт да. Азыр эле мен кирип келгенде дагы тазалыгын көрүп алып, кадимкидей мындай кубанып калдым. Мына могу күтүп отурган жер дагы сонун болуп калган турбайбы? Аскат, сен болсо ошол жерде отуруп тур. Мен атайын сени келет деп бир жакшы кофе сатып келдим эле. Сүйлөшкөнчө ошол кофеден ичели. Жакшы, рахмат. Ошо бүгүн менде эс алуу күн болгондуктан атайын сен жака келип, мындай баарлашып отуруп кетейин деп келбедимби? Антпесем ары чуркап, бери чуркап жүрүп эле жашообуз өтүп кетет экен да. Экөөбүз көптөн бери отуруп мындай сүйлөшө элек экенбиз. Эми бүгүн сен өтүктөрүңдү жамаганча жаныңда отуруп чогуу сүйлөшүп туралы. Аскат, рахмат сага. Атайын ушинтип убакыт бөлүп келгениңе мен абдан кубанып турам. Чынын айтсам, мен акыркы жолу качан ушинтип чээр жазышып кимдир бирөө менен сүйлөшкөнүм деле эсимде жок. Анткени сырдашаар досум деле жок. Ата-энем болсо өтүп кеткен. Өзүң байкагандай, аялым менен ажырашып, балдарым алыста дегендей. Жалгыз эжем бар. Бирок ага барып, зар муңумду айтып, анын жүрөгүнө орткум келбейт. Байкуш эжем телефон чалат. Бирок эркек катары, ой эже, баары эле жакшы деп көңүлүн жубатып коем. Ошо чын эле үй бүлө демекчи. Ошол үй бүлөң жөнүндө сурайын деп эле көптөн бери батын албай жүрдүм эле. Үй бүлө. Аскат, эгер башынан айта турган болсом, ата-энемдин бир кыздан кийин эле эрке уулу болуп чоңойдум. Эжем деле эрке чоңойду. Бирок жездем жакшы адам болгондуктан эжемди эркелетип эле жашап келе жатышат. А мен өзгөчө кежир жана оюмдагыны жасаган тентек бала болуп чоңойдум. Ата-энемдин окуу, эмгекке үйрөн, жакшы чөйрөгө кошул дегендерин укпай, кулагымдын тышынан кетирип жүрүп чоңойдум. Өзүмдүн кызыкчылыгымды ишке ашырам деп жүрүп, байкуш атама кыйратып деле жардамчы боло албаптырмын. Кошуна айылдагы балдар менен достошуп, ал жака көп барып жүрүп, бир кызды жактырып калдым. Үйгө кечинде уктаган эле келгеним болбосо, ошол айылда эле жашап калдым. Ата-энем ал кылыктарымды байкап, муну үйлөнтпөсөк болбойт, болбосо такыр эле үйгө турбай калды деп үйлөнтүштү. Ошондо сен канча жашта элең? Мен 19. Менин аялым Роза ошол кезде 18 жашта болчу. Азыр ойлосом, аябай эле жаш үйлөнүп алыптырбыз. Бирок ошол кезде бизден өткөн бактылуу адамдар жок болчу. Айылда экөөбүз кол кармашып алып басканда, кошуна колоң, кемпир кезектер бактылуу боло койгула деп баталарын беришип. Ал эми мен курдуу жигиттер болсо суктана карашаар эле. Ошентип 1 жылдан кийин улуу кызым төрөлдү. Сүйүнгөнүмдөн досторум менен аябай майрамдадык. Дайымкыдай эле ичкиликтин түбүнө түшө майрамдадык. Бирок Роза менин ичкенимди жана досторумду эч жактырчу эмес. Мен ичип келген сайын Роза кабагын чытып, жактырбай тосуп алар эле. Соолукканымда сен анттиң, сен минттиң, тигил жумушуң калып калды, бул жумушуң калып калды деп мээримди жээр эле. Кызыбыз төрөлгөндөн кийин баланы багышпайсың деген сөз дагы көбөйдү. Баланы багуу деле чоң түйшүк экенин мен кийин билип отурбаймынбы? Бирок ал кезде жубайымды үйдө куурчак ойноп отургандай эле көрчүмүн. Бала багышпайсың деген сөзүн мени үйдөн чыгаргысы келбей жатат деп түшүнүптүрмүн. Досторумдун арасынан эң биринчи болуп үйлөнүп калгандыгымдан уламбы,
Айтор досторумдан калбаганга аракет кылчумун. Биз күндө кечинде бак ичиндеги отургучтар турган жака чогулуп, чемчиге чагып, вино болсо вино, арак болсо арактан сепетип, анан түн бир окумга чейин башка балдар менен урушкан мушташкан эрдиктерибиз жөнүндө сүйлөшүп, чер жазышып отурар элек. Анан сайын Розанын кабак ачылбай эле калды. Күндө эле баягыдай кайталаган сөздөрү. Зарыл, түнү менен бала ыйлап чыкты. Досторуң менен жүрө бербей баланы бир аз да болсо терметип карашсаң боло. Ишенесиңби, аябай чарчадым. Мен эле үйдө жыргап жаткансыйсың. Күндүз үй жыйнайм. Бала көрүп келгендер көп, алардын тамагын жасайм, идиштерин жууйм. Мен больницага кеткенден бери кир кийимдерди аябай толуп кетиптир. Аларды күндө чекесинен жууп жатам. Түнкүсүн болсо кызыбыз ыйлап чыгып атат. Төрөт үйдөн чыгып келгенден бери бирде күн жакшыраак эс ала элекмин. Эй, койчи. Сен эле бала төрөп, сен эле жумуш кылып жаткансыбай. Элдин аялдары деле 4-5тен төрөп, татнак эле жашап жатышат го. Алардын күйөөлөрү деле бир карасаң улакта, бир карасаң топто, бир карасаң тигил кутукенин бильярдында эле жүрүшөт ойноп. Элчилеп 4-5ти төрөсөң мени такыр эле кол кылып минип аласың го. Зарыл, мен сенден аябай деле чоң нерсе сураган жокмун го. Вот, кеп ошондо болуп жатпайбы? Ошон үчүн ушундай майда чүйдө нерселериңди айтпай жүрчү суранам. Ошентип жубайым акыр аягы унчукус болду. Мен келсем тамагын берип, өз иши менен алек болуп жүрө берет. Бирок эле эч кабагы ачылбаган аялга айланды. Анын түйүлгөн кабагын көрүп, мен дагы ренжийм. Анан ушинтип жүрүп, мамилебиз абдан сууп кетти. Арадан 2 жыл өтүп, уулдуу да болдук. Башында балдарды карашып жаттым кичине. Бирок дос менен ичкилик адамды чакырып эле туруп алат экен. Досторум менен отуруп сүйлөшүп отурганымда мен өзүмдү аябай бактылуу сезчү элем. Үйдө ал бактылуулукту сезе албай калганыма көп болгон. Ошентип кайра эле жашоомдун көп бөлүгү көчөдө өтө баштады. Ошондой турмушум менен жашап жүрүп эле балдарыбыз билинбей эле торолуп калышты. Кийинчерээк Роза алсыз болуп, бат-баттан ооруп жүрдү. Докторго барып көрүнсө, депрессиядан улам ар кандай ооруларга чалдыгып баштаганын айтыптыр. Анан Роза мага келип: Зарыл, кел жакшы жашайлычы. Ушул бир кызыктай кызыгы жок жашоодон сен тажабаган болсоң мен аябай тажап кеттим. Кел урушпай, талашпай, Айдай менен Арсенге үлгү болуп аларды жакшы тарбиялайлычы. Ой, эмнеден эле мынча тажап? Эмнеге эле кыйналып жатасың? Эл катары эле жашап жатабыз го. Зарыл, мен чындап эле сенин жардамыңа муктажмын. Мени депрессиядан чыгарууга сенин гана кудуретиң жетет. Мага колуңдан келишинче жылуу сөздөрүңдү айтып, мен тарапта болуп койчу. Ошондо сени депрессия кылган мен болуп жатамбы? Эмне болсо эле баарыңар мени күнөөлөп жатып калат экенсиңер го. Эй, бул менин депрессияң менен эч кандай чатагым жок. Өзүң депрессия болдуңбу? Өзүң чык, мени аралаштырбай. Билесиңби? Ошондон кийин Роза менден таптакыр эч нерсе сурагыс болду. Ошондон кийин кулак мээм тынчып эле калбады го. Азыр ойлоп көрсөм, жубайымдын көңүлүн жакшы эле калтырган экенмин. Ал эми ата-энем деле келин эне болушчу. Бирок алардын бул болушкандарын мага карата чыккынчылык деп баалачумун. Биздин урушту көрө берген ата-энем өтө баткарып кетишти. Бирок азыр таң калганым, Роза ата-энеме жакшы келин болгон экен. Роза ата-энемди сыйлачу. Мен убагында ушуну такыр баалабаптырмын. Көрсө бул эркектин маңдайына туш келген бакыт кошуу сыяктуу турбайбы? Мен эч качан апам менен жубайымдын ортосундагы жаңжал, же апам минтти, атам тигинтти, же болбосо келинибиз антти минтти деген сыяктуу сөздөрдүн бирин да уккан жокмун. Кайнене келиндей эмес эле энеси кызындай жашашты. Ал жагына чынында эч кандай жаман нерсе айта албайм. Ошентип арадан убакыт өтүп, биринчи атамдан, андан кийин көп өтпөй эле апамдан айрылдым. Ата-энемдин жылдыгын өткөрүп бүткөндөн кийин... Зарыл, мен Москвага барып бир аз иштеп келейин. Былтыр кечиккен кыздар менен жазышсам, жумуш бар, келе берсең болот деп жатышат. Ал жака барбай деле бул жакта бир нерсе кылсаңчы? Бул жакта болсо деле жакшы болмок. Ооба, анча-мынча жумуштар бар дечи, бирок акчалары аябай эле аз болуп жатпайбы? Экөөнүн окуусуна, кышкы кийим-кечилерине, андан тышкары отун сууга алыш керек да.
Эми мурункудай атам менен апамдын пенсиясы дагы жок. Мурункудай короодо мал болсо да сатып эптеп отун сугулат элек да. Алардын баарын атам менен апамдын Куран окутууларына жумшадык. Ооба, бирок эми баары акырындык менен жакшы болот. Бул жактан эле кыбырап окат кылалык. Сен кетип калсаң, балдар эмне болот? Зарыл, каршы болсоң да мен кетем. Себеби бул үйдө мени апам атамдардын гана жакшы мамилеси кармап турчу. Ал эми азыр алар жок. Мени бул жерде кармай турган деле баалуу нерсе жок. Балдарга болсо сарсанаа болбо, аларды атамдар карап турушат. Роза, кое турсаң? Менчи? Зарыл, мен сага айтчуну айттым окшойт. Сен болсо досторуң менен каалагандай жашай берсең болот. Иштегиң келсе иште, уктагың келсе укта. Эми сенин эч ким кулак мээңди жебейт. Ошентип менин андан ары сүйлөгөн сөздөрүмө ал маанилере берген жок. Анан туруп эле оокат кечесин жыйып, Айдай менен Арсенди тайны таятасынкына таштап коюп, Москвага учуп кетип калды. Мен деле кетсем болмок. Бирок эркектик намысым кое бербей, көпкө айылда жүрө бердим. Аскат, билесиңби? Качандыр бир кезде мен эңсеген эркиндик мага ошондо келбедиби? Үйдө каалашынча уктадым, ары бери бастым, каалаган убакта кетем, каалаган убакта келем дегендей. Ал кезде көп досторум үйлөнүп, үйлөрүнөн чыкпай калышкан эле. Көчөдө болсо мага окшогон боштор, анан ичимдикке жакындар гана калдык. Ошентип 1-2 айдай жашоонун жыргалын сүргөнүмдөй болгону менен үй бүлөмдү, балдарымды сагына баштадым. Анан кайын журтума балдарымды көргөнү бардым. Балдарым мени сагынып калышыптыр. Мойнумдан кучактаган боюнча түшкөлөр келбей турушту. Улам байкуштарым апам качан келет деп сурай беришти. Аларды кучактап сагынганымды таркатып кетип бара жатсам, ато, биз үйүбүздү сагындык, апамды, анан сизди сагындык, бизди алып кетиңизчи деп балдарым колу бутума жармашты. Бирок балдарымды алып кете алган жокмун. Себеби мен аларга кандай кам көрүштү билбейт экенмин да. Кантип тамак жасап берем, кирлерин кантип жууйм, өздөрүн кантип жуунтуп, кантип кам көрөм деп ойлоп көрсөм, апасындай багалчудай эмесмин. Анан аларды эптеп-септеп, алдап соолап калтырып келе бердим. Жолдо келе жатып, чоң киши болуп туруп, балдарымды татыктуу ата катары бага албаганыма ардандым. Менин шала акылыгыман, жоопкерчиликсиздигимен жана иттей болгон мүнөзүмдүн айынан үй бүлөмдү чилдей таратып жиберип отуруп калганыма ичим атышып, өрттөнүп келе жаттым. Айылга келип, өзүмдү өзүм жеп, күйүтүмдү басуу максатында аракка баш оту менен кирип кеттим. Бирок ошондо арадан канча өттү билбейм, менин ичимдеги кусалык, арсыздыгымды жемелеген абийирим тынч алган жок. Кайрадан таттуу паттууларды алып алып, балдарыма бардым. Аларды бул жолку көргөнүмдө көңүлүм баягыдан дагы ооруду. Анткени алардын жүзүндөгү жылмаюу мурункудай болбой бара жаттыр. Көздөрү моңайыңкы, мунусунда мага деле анчейин асылып, мурдакыдай кучактап, сүйүнүшкөн деле жок. Мага ишенимсиз адамсың дегендей көз караш менен карашты. Аскат, ошондо алардын жүзүнүн апасыныкындай болгон жылмайбас жүздөрүн көрбөдүмбү? Ошол учурда алардын апасын сүйүп калган кезде эстедим. Чынында эле мен эң биринчи Розанын жылмайып турганын, жарыла каткырып күлгөнүн сүйгөн болчумун. Кийинчерээк күлгөнү, анан жылмайганы кайдадыр бир жака жоголду. Эми бул жылмайып турчу балдарымдын жүздөрү дагы эле апасыныкындай суз тартып калыптыр. Аскат, билесиңби? Ошондо мен Розанын чыныгы кадыр баркын билбедимби? Ошондо барганымда балдарыма мен Москвага барып, апаңарды алып келем дедим. Айылга келип, эптеп-септеп акча таап, Роза менен байланышып, дарегин алып, анан Москвага учуп бардым. Мен ушул жолкусунда Розаны кучактоо үчүн, андан чын жүрөгүмдөн кечирим суроо үчүн бардым. Бирок Роза мени көрүп, анчейин деле кубана берген жок. Ал эмнеге келдиң дегенсип таң калып мени кечке карап турду. Укканымда эле бир квартирада кыз эркеги аралаш жашашат экен. Ал жакта орун жок болуп, мен башка квартирага чыктым. Жайланыш болгон соң, Роза, мен бул жака иштейин деп деле келген жокмун.
Мен сени сагынып келдим. Мен сага балдардын сагынычында калып келдим. Алар сени аябай сагынышыптыр. Сенин баркыңа жете албаганым үчүн мени кечир, Роза. Мен баарын түшүндүм. Ооба, баарын. Жүрү. Андан көрө үйгө кетеличи. Мындан ары сен айткандай балдарыбызга үлгүлүү ата-эне болуп жакшы жашайбыз. Зарыл, мен сенден көңүлүм калып, мендеги үмүт оту өчүп калгандан кийин келдиң. Мен сени акыр аягына чейин күткөм. Эми биз чогуу бактылуу жашаш үчүн менде жок дегенде сүйүүнүн кичинекей учкуну болуш керек да. Ал эми мендеги сүйүү болсо эчак эле өчүп калган. Ооба, баарына мен күнөөлүүмүн. Бирок мага азыр сенин сүйүүңдүн эле кереги жок, Роза. Мендеги сүйүү экөөбүзгө, баарыбызга жетет. Зарыл, мен мындай жомокторго ишенбей калгам. Мендеги сүйүү экөөбүзгө жетет дейсиң. Эгер андай болсо, менин бир кездеги сүйүүм экөөбүзгө жетиш керек эле го. Менин күчтүү деп ойлогон ошол сүйүүм 12 жылда таш талканы чыгып жок болду го. Эми мен сени менен жашай албайм. Өзүң билгендей, сени сабырымдын аягына чейин түшүндүм. Сурандым, жалбардым, күттүм. Акыры сенсиз жашоого үйрөндүм. Мени жашооңдон толугу менен кое берип, мындан аркысын өзүң каалагандай жашай бер. Роза, билесиңби? Балдар дагы сени аябай сагынышыптыр. Жүрү. Ошолор үчүн бул жактан кетеличи. Ал эми балдарга болсо сарсанаа болбо. Аларды болсо жакын арада жаныма алдырып алам. Документтери болсо бүтөйүн деп калды. Аскат, мен ага бир эле эмес, бир нече жолу жалбардым. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Кыял жоруктары дагы мурункудай болбой өзгөрүп кетиптир. Бир нече жолу анын квартирасынан таба албай, ошол жерде жашагандардан сураштырып жатып, анын иштеген жеринин дарегин алдым. Бирок ошол жактан бир кыз: Байке, сиз Кыргызстандан жакында эле келдим деп жатасыз. А сиз Розажанын кимиси болосуз? Менби? Мен анын жолдошу болом. Апе, Розажан бул жакта жолдошу бар эмес беле? Сен жаңылып жаткан жоксуңбу? Жок байке, аны мен эле эмес, бул жактагылардын баары эле билет. Бул кабарды укканымда ичим өрттөнүп кеткендей болду. Анан анын иштеген жерине жакындап калганда эле Розаны башка бир адам менен кол кармашып баратканын көрдүм. Роза баягы биз жаңы үйлөнгөндөй жадырап жайнап күлүп бара жатыптыр. Күлкүсүнөн улам мага ал ушунчалык супсулуу көрүндү. Аскат, кайсыл бирин айтайын? Айтып отурса арман көп дегендей да. Зарыл, түшүнөм. Эми чындыгында эркек үчүн бул оңой нерсе эмес. Анан эмне кылдың? Анан эмне кылайын? Башында жанак адамды чуркап барып тумшуктанары бир уруп туруп, Розаны колунан жетелеп алып кетип калайын деп ойлодум. Бирок эмнегедир бул жолкусунда Розанын бактысын бозгум келбей, ары ызаланып, ары намыстанып, артка бурулуп кетип калдым. Анан ал жактагы тааныш балдар менен бир аз иштемиш этип, акыры бул жака келе бердим. А балдарынчы? Алар азыр каякта? Балдарды болсо ошол жылы эле Москвага алдырып алган. Эми бир чети балдар апасынын жанында болуп жакшы болуптур да. Азыр алар менен мындай байланышып турасыңбы? Жок, байланыштар тилекке каршы ошондо эле үзүлгөн. Башында алып калабы деп чалып жүрдүм. Бирок номерин алмаштырып салгандыктан эч байланыша алган жокмун. Кайнатамдардан чалып номерун сурасам, баягы эле эски номерун беришет. Сыяга аларга дагы менин жаңы номеримди бербегиле десе керек да. Бирок Аскат, мен бул окуялардан кийин үйдүн куту аял экенин ынандым. Себеби Москвадан келгенден кийин айылдагы үйүмдө жашап көрдүм. Мен эмне кылсам дагы ал жерде бактылуу боло албачудаймын. Ошентип шаарга келип, өтүкчүлүктү үйрөндүм. Анан өзүң көргөндөй мына, ушул жерде жашап жатам. Менин үйүм дагы ушул, жумушум дагы ушул жер. Эми бул жерде иштеп жатканын эч кандай уяты жок да. Эң маанилүүсү сен колуңду түшүрүп салбай, ушул окуялардан сабак алып, өз жашооңду улантып келе жатпайсыңбы? Ооба, туура айтасың, Аскат. Колду түшүрүп деле көрбөдүкпү? Колду түшүрүп салып айылда канча ичип жүрдүм. Шаарга келип бир аз алаксыдым. Бир чети ушунча көп адамдардын арасында өзүмдү жалгыз дагы сезем.
Мен деле жаркылдап күлбөй калганыма жылдар өтүп кетиптир. Бирок сен жолуккандан бери менде бир үмүт жанды. Аз болсо дагы күлгөндү кайрадан үйрөнүп баштадым окшойт. Анан кээде ойлоно отуруп сени мага Кудай эле айдап келди окшойт деген ойго келем. Баягыда сен айткандай жашоону жаркылдатып жашаганга аракет кылайын деп жатам. Тигил сепетмелердин ордун ушундай кофе, даамдуу чайларга алмаштырам буюрса. Сен болсо эч тартынбастан, бул ыңгайсыз болуп калат, бул жаман болуп калат дебестен эле кеп кеңештериңди айтып мага көбүрөөк келип тур. Жарайбы? Зарыл, албетте мен ар дайым даярмын. Биринчиден сага рахмат, ушундай жүрөгүңдү мага ачып ишенип болгон нерсеңди айтып бергениңе. Мен ар дайым даярмын. Эми сен көңүлүңдү чөкпө. Жакшы күндөр дагы алдыда буюрса. Рахмат Аскат, чоң рахмат сага. Мен сенин көп убактыңды алып койдум окшойт. Жок, Зарыл, андай эмес. Андан көрө сен иштен кийин үй жакка келип чай ичип кет. Макул анда. Моларды бүтүргөндөн кийин акырын сен жакка өтөм. Аттең, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген эл макалы бекеринен айтылбаган экен го. Баарын жоготкондон кийин эле барктабай, баарын да барктап алсак эмне деген ой менен Аскат да бул жолу жолугушуудан ойлуу чыгып баратты. Бирок кийинки жолугушууда жаңы досуна баары бүткөн жок, сенин эртеңки күндөрүң бар, баарын жаңыдан башта, балдарыңа татыктуу ата бол, Розадан кечирим сурап, өзүң айткандай мындан кийинки бактысын бузба. Сага жоготконуңдан да көбүрөөктү бере ала турган Кудайдын өзүнөн жардам сурагын деп, ага баарын жакшылыкка айлантып кое турган Кудайдын чындыгын айтып бергиси келди. Ооба, адам тирүү турганда баары мүмкүн, баарын оңдосо болот.